Жалал Абад шаарындагы Курманбек стадионунун реконструкциясы аяктоо алдында турат. 10 миң көрүүчүгө ылайыкташкан майдандын жаңы көрүнүшү, анда жасалган иштин жүрүшүнөн өнүгүү прогресстин депутаттары таанышты. Оңдоо иштеринде стадиондун дарбазасы алмаштырылып, чыгыш тарабы толук реконструкцияланып, үстү жабылды. Отургучтары алмаштырылды. Шаардык муниципалдык менчикте башкаруу башкармалыгынын башчысы Болот Жусупбеков билдиргендей, аны оңдоп түзөөгө 35,5 миллион сом сарпталууда. Негизи биздин элдерибизге керек нерсе. Бул стадионубуз буга чейин акыбалы өтө начар болчу. Бирок акыркы күндөрү макбетти дагы азыр көрөбүз. Ал жактын курулушу бир аз эски металлдар менен дейт. Курулушу бир аз начар болду дейт. Эски колоннадан койдук, себеби ал колонналардын өзү заключениясы бар экен. Жараксыз деп, жарактуу деп койсо болот. Заключениясы бар экен. А так калган медалдары, калган бүт баары эле жаңы болду. 6 миллион 600 миң акча кетти. 10 миң адамга ылайыкташтырылган майданда концерттер, ири иш-чаралар, спорттук оюндар өтөт. Буга чейин жогоруга көтөрүлүүчү тепкич иш-чара учурунда сынып кетип, аны толук оңдоо чечими кабыл алынган. Анын абалынан кабар алган эл өкүлдөрү башкысы мында келгендердин коопсуздугу деп, сапат биринчи орунда болушу керектигин айтышты. Спорт бул баардык ден соолукту узартат. Эң негизи биздин элдерибиздин бизге ар бир жарандын өмүрү кымбат деген кымбат да. Ошондуктан ошол жерде Кудай сактасын, эртең бул жерде футболдор болот, көрүүчүлөр көп болот дегендей, ошолорго бир коопсуз абал болбош керек деген эле максатта да негизи. Жумуштарыңызды биз кабыл алганбыз. Өткөндө ошонун негизинде азыр жумуштар бүт баары кайрадан жаңыланып атат. Сиз айткан жыгачтар алмаштырылып атат. Лестницалар бузулуп, куюлуп атат кайрадан. Бүт баарды кайрадан жүрүп атат. Оңдоо иштери толугу менен 15 күн ичинде аяктайт. Бурулай Пусурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь, Жалал Абад шаары.